Умрага барып келгендерге хидаят документи бериле экен болду. Өмүр бою иштеке кыла албайт деп. Жей албайм дедилер. Пайгамбар жини келип жей албай калды. Болду, ошон колу шалбып калды ошо менен. Мешитке кел десе, мен өзүм барам деп атайын жылда өткөргөндөр бар. Принципти элге көрсөткүсү келет. Элди эч качан ыраазы кыла албайсың принципти көрсөтүпчү. Бүгүн сиздер менен иншалла сүйлөшүп отурган темабыз соода сатык жөнүндө сүйлөшөбүз. Соода сатык кылуунун эрежелери деген жалпы тема. Жалпыбыз өзү бул соода сатык тууралуу бир үстүрттөн маалымат бар, албетте. Көпчүлүк барыбыз эле иншалла Алла Таала буйругандай соода кылабыз деп, халалдан соода кылабыз деп жүрөбүз. Бирок ошондой болсо дагы биз кызыкпай койгондуктан анча-мынча ва деталдарда деп коет го, майда-чүйда нерсеге көңүл бурбай коебуз. Ошол себептүү сооданын көп жерлерин биз туура эмести аткарып коебуз. Мына ошондуктан бүгүнкү жума хутбасы ошого арналат. Жума күндө ошо жумага байланыштуу ошол соода темасына бириккен бир аятка токтоло турган болдук. Бул Жума сүрөсүнүн 11-аят. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям жума хутбасында хутба кылып аткан учурда сахабалар отурат эле. Кудус сиздер отургандай отурат эле. Анан Шам жергесинен, азыркы Сирия, ал Шам илгери өнүккөн өлкө болгон. Ал жактан оптум товарлар келген. Бизде Кытайдан товар келет деп неме болот го, мисалы алай жол бүт телефуралар бизден ар Өзбекстан, одан ар жакка кетет да мисалы. Ошондой Шамдан келип турган. Бүт жактан келет. Келген товар сөзсүз түрдө элдерге пайдасы берген, эл күткөн нерсе болгон. Ошол Шамдан товар келгенде жума күнгө келип атпайбы эң кызык жери? Түшкө маалчы. Дихя Ибн Халифа Аль-Калби, бул сахабаны таанысаңыздар, азыр ылдый тааныштырабыз. Ушул жетектеп келген бул. Келди деген кабарды укканда адамдар мештен чыгып кетип калды да. Азыр элестетиңиздер, жумага келдиңиздер да. Шашылыш чыгып кетип калсаңыздар. Бары чыгып кетти, 12 гана сахаба калган да. Аллах Таала Кур'анда ушуну кабарлайт, 11-аят Жума сүрөсүнүн. Ва идza рау тижарatan ау лахван. Алар сооданы көргөн убакта келип атат, палан келип атат деген адамдардын ыбыр-шыбырларын укту да. Жана бир пайдасыз эле нерсени көргөндө, пайдасыз нерсени. Пайдасыз нерсе эмне деген? Кыскасы, дүйнөңө дагы, ахиретиңе дагы конкретный пайдасы жок нерсе. Ошону көргөндө дагы не кылды? Инфадду илайха, ошол жакка карап таштап кетип калды. Пайгамбарыбыз минбарда турат. Адамдар патыр-патыр чыгып кетти. Баягы биздин эски аксакалдарыбызды сыйлашыбыз керек да, ачуусуна тебербеш керек. Кээде пүтөр менен басып кете беребиз го, патыр-патыр кылыпчы. Намаз бүткөндөн кийин өзүнүн эрежелери бар да. Намаз бүткөндөн кийин намаздын хасанаттары болот. 30 жол субханалла, алхамдулилля, Аллаху акбарды айтып, дуаларды айтып, канча отурса ошончо сооп болор. Бирок соодага шашып кетебиз да, туура, дүкөндү ача коюш керек. Же бир зоноктор келип атат, соода дегенде бир эле соода эмес, негизли иш да. Ошо ишке качып кетти. Майли бул жума бүтүп атат го, бирок ошондо болсо дагы мечитти таштап кетилип атат. Ошондо аябай жаман көрүнүш, ошол көрүнүш имам сүйлөп атат. Концерттан болгон жок. Бул Аллах Тааланын каламы сүйлөнүп атат. Анан жөнөкөй бир дагы имам эмес. Бул пайгамбарыбыз эле да. Пайгамбарыбыз хутба кылып, Аллага иман келтиргендер деп динди түшүндүрүп атса, бардыгы таштап кетиш. Ва таракука qaima. Сени тика турган абалда таштады. Минбарга чыгып, пайгамбарыбыз хутба кылып аткан учурда адамдар таштап кетип калышты. Таштап кетишти, пайгамбар тика турган абалда калды. Ошо риваяттарда 12 гана киши калган. Ошончо бир 100-200 адамдын арасынан 12си калган. Бардыгы ошол дүйнөлүк пайдага, акчага кетти да, дүйнөгөчү. Алла Таала айтат: "Кул, Мухаммад, айткын ошолорго, ма индаллаху хайр. Аллахтын алдындагы нерсе жакшы, жакшыраак. Миналлахи ва минат-тижара. Ошолор чуркап кеткен соодадан дагы, пайдасыз нерседен дагы бул жакшыраак. Аллаху хайру разикин. Аллах Таала эң жакшы рызык берет. Аллахтын алдындагы нерсе жакшыраак. Эгерде сиздин соодаңыз Аллахка каршы чыккан соода болсо, аны токтот деп мына минбардан угушуңуздар керек. Ошол нерсени айткысы келди. Бир-эки нерсеге токтолуп коелу. Соода деген эмне?
соода алды сатты деген эки тараптын келишими менен экөө келишиленген баада бир товарды экинчи товарга алмашкан нерсе бул соода деп аталат. Ал бир товардын бир жагы акча же бир жагы товар же эки жагы тең товар болушу мүмкүн. Кыскасы эки тарап келишип бүткөн нерсе бул соода. Аллах Таала мына ушу сооданы уруксат берген. Ахаллаллахул бай' ва харрамар риба. Аллах Таала сооданы адал кылды жана сүткорлукту арам кылды. Мусулман эмес адамдарга же исламды карманбаган адамдарга любой нерсе товар. Худаллил муттакин деп Куранда айткан Аллах Таала мына Куран туура Аллахтан корккондорго туура жол. Калгандарга бул Куран китеп эчтеке эмес алчы. Бул ахиретинен пайдасы тиет, дүйнөсүнөн пайда тийбейт. Ал эми мусулмандар үчүн товар эмне дегенде товардын өзүнүн бир эрежелери бар. Товар деп исламда сатууга жана алмашканга пайдалуу боло турган буюм же бир кызмат, услуга бул сөзсүз түрдө баалуу болуш керек. Баалуу болуш керек дегенде кандай? Уйдун тезегин сатса болбойт. Тооктун тезегин сатса болбойт. Жөн эле мусор сатканга болот. Ага мейли киргизсе болот. Кантип деген анын услугасын сатса болот. Мусор тазалап бергенге бир машинасына мынанча, мына мешогуна мынанча, же көңдүн дагы бир машинасы мынанча. Бул көңдүн өзүн эмес, ошол алып келген услугасына каалагандай баа койсул. Бирок өзү мынанча деген болбой калат. Бул ислам кээ бир нерсеге баа берген эмес атайынчы. Арак товар эмес никогдачы. Ал арак кокус бирөө жарым бирөөнүн арагын же ошондой бир мас кылуучу нерсесин жок кылып өрттөп алса башкагысы төлөбөйт анычы. Мисалы бирөөнүн дүкөнүн сиз машинаңыз менен сүзүп мындай товар менен бурак кылдыңыз да. Мына күйүп кетти, башка кылды. Төлөмөй келген арагынан башкасын төлөйсүз. Макарондун пулун бересиз, суунун пулун бересиз. Ошол мусулмандын милдети да. Бирок именно арагына келгенде кечирип кой. Ушуну төлөйсүң десе да аны төлөнбөйт анычы. Ал башка ход менен аны ыраазы кылыш керек. Эме кылат, башка жагын берем, мен мына ушунусун бербейм. Товар жөн эле болжол келе турган нерселер жарабай калат. Зорго жаратты го, мисалы, строй компаниялардын ишмерлигин. Канча жыл арам болду ушулчу. Шуну баштайын деп канча илтизам кармагандар кыбады. Кой, бул акчаны башка жакка салайын депчи. Анткени мындай да, кантип сатылат? Куррук жер дагы мына үй, короче. Шунун 10-чы этажында сиздики. Эки акчаны бер азыр. Тура башында акча төлөп тура. Шуну, бул деген жөн эле асманды сатытасың депчи. Меники канчанчы этаж десе, как жерден, короче, бизнес помещение мынча болсо, анан биягында мынча болсо, короче, 12-нчи метрде сиздики да, короче, депчи. Мындай сүрөттү кое алган болчу. Шуну жаратпай жүрдү ислам алымдарчы. Жарабайт алчы, жок нерсени сатпа, болбойт депчи. Мына куруп туруп каркасын түшүрүп кой дагы, майли, бирок эми ремонту жок, анан ремонттун өзүн кыласың десе, ал башка кеп алчы. Кийин эмнеге жаралынды? Биздин Имам Азам Абу Ханифа мазхабы боюнча бай'л истисна деген нерсе бар. Пайгамбардын доорундағы аткарылган, ошону алып келип туруп, экөөнү кыяс кылып туруп, окшойт ошого деп уруксат берди. Алхамдулилlah бар экен, ошо соода жүрүп атат да. Кандай? Пайгамбарыбыздын доорунда өтүк тиккен, маси тиккен, галош тиккен, кайыштанчы, кийим тиккендерге барып туруп, аллеялар бар го биздечи. Так, мага мындай костюм тигип бер, мага мындай сапожка тигип бер, монда маси тигип бер десе, ал масинин формасын гана айтасың, анын терисин, материалын, жибин, башкасын билбейт алчы. Короче, мен алда мындай эле нерсени көрсөтөт, 5-6 барак, мындай барактарда материал, мына барактан мындан тигип берем, мынча сом болот, будан тигип берем, мынча сом болот. Ол жок, алдагы кара суу да алчы. Кара сууга эми келе элек ошо, Кытайда алчы, эми келет алчы. Мен заказ берип койдум, келет депчи. Ошондойго уруксат берилген пайгамбардын убагындачы. Бай'л истисна деп койду. Заказ менен жасала турган нерсе. Ошого карап можно деп уруксат берилип атат. Бул үчүн кыйла адам токтоду. Бул алхамдулилlah мусулманчылык үчүн үй да калбады, ошол үй куруу бизнесин дагы баштабады. Качан уруксат берилгенден кийин мына бисмилла деп катары менен кылып келет. Мусулман өзү ушундай болуш керек.
Сооданын времялары бар. Кейбір учурларда арам эсептелинет. Ал белгилүү силерге кайсы убакта? Жума күнү азан айтылып аткан учурларда соода арам. Ида нудия лис-салати мин яумил жумаа фас'ау иля зикриллахи ва дарил бай. Эгер жума күнү жумага чакырылган болсоңор, жумага карап шашып келгиле, соодаңарды токтоткула. Соода арам эсептелинет ошол убакта. Ортодо алымдардын көп сөздөрү бар. Биротоло арам болот деген бар. Мисалы, жума азан айтты, кеттик дегенде клиент келди дагы, мен атай Жалал-Абадтан келдим, кем мына бүтүрүп коелу. Кайра кетип, бердим мынаны десе, ушу соода толугу менен арам. Өтпөйт, короче. Ака бул соодабыз бое калыптыр депчи. Дегендер дагы бар. Жок. Соода өтө берет. Наркадан эйлик кылды, сен акчага эйлик кылдың, ол товарга эйлик кылды. Бирок ушул иш кылганың арам деген эң жеңил вариант ушул. Имам Мухаммад жана имам Абу Ханифанын айткан сөзү боюнча эң жеңил вариант ушул. Бирок сен күнәкар болдуң, кандай күнәкарың болдуң дегенде түшүндүрүшүн айтты. Арак ичкенде күнәкар болдуң. Же намаз таштагандай, же зына кылгандай күнәкар болсуң. Неге дегенде Алла Таала соодаңарды токтоткулам, мыяка келгиле жумага десе. Эми эсептеңиздер. Мына биздин мечитибиз башталды, толду. Бирок могул жакын ортодогу биздин жашоочуларыбыз баары жанатка кирем деп жүрөт негизи, мусулман десечи. Баары келсе, мына мечит бүткөндөн кийин 4төн 1-ине батпай калат. 4төн 1-и келсе батпай калат. Калгандардын ахирет керек эмеспи? Неге дегенде азыр жума окулуп атат го. Жума окулуп аткан маалында, хутба болуп аткан маалда ушуну жеткирип коюңуздар. Ол видеодон дагы жетет, капа болбой койсун, бардыгы арам. Ошол убакта иштегенде айлыгы да арам. Ошол убакта иштегенде соодасы дагы, уктаганы дагы, турганы да, кыскасы ошол моменттеги кыймыл бардыгы арам эсептелинет. Качан уруксат болса гана уруксат. Сапарда жүрсө можно. Же бир оорулууну карап атса, же ооруп атса, ошондо бир шарият уруксат берген гана жери бар. Андан жөн эле жуманы окуйбуз дейм, Кудай кааласа. Алла инсап бергенде дегендердин бардыгы ар жума сайын минуска кете берет. Анткени пайгамбарыбыз коркутуу иретинде дагы айткан. Адамдар жума окубай кое турган кылыктарын же таштасын, же Алла Таалалардын жүрөгүнө мөөр басып коет. Жүрөгүн болду, каратып коет, ыйманга келбейт. Алла Таала бизге мээримдүү, бирок арка карап качкан адамдарга ушундай жазасын да берет. Бизде мындай оор болсо дагы айткан, өлүп кет деген сөз бар го. Ошол нерсе да колдонот. Кел деп чакырылып атса, келбесе, келбеген адамга экинчи тарабы бар. Ал келе албайт алчы. Пайгамбардын доорунда дагы бирөө тамакты оң кол менен жейс да тура, сол кол менен жеп атат. Азыр ушундай адамдар бар го. Туура нерсени айтсаң, тетирсиң көрөт да. Жаш баладайчы. Чини келет бая туура нерсеничи. Пайгамбарыбыз айтат, оң кол менен же деди. Сол менен урутат да. Оң кол менен же десе, жей албайм оң кол менен. Ушундай адамдар билесиздер да? Атайы баягы эмне үчүн? Мага акыл үйрөтүп койду деген үчүн. Өзү билет ат, сол туура эмес, жебеш керек. Бирок ошону кылып койсо пас кетип калат да. Муну теке бер деп койду. Ошондойлор жанатка кирбейт да, Алла Таала айткан да. Жей албайм дедиле. Пайгамбар жини келип жей албай калды dedi. Болду, ошонун колу шал болуп калды ошону. Ошону дагы аягына чейин жей албады, өмүр бою кол иштебеди. Кол кан тамырлар кургады, мындайча айтканда көтөрүлбөй калды. Бул Аллахтын колундагы нерсе алчы. Ошону мындай оң кол менен же дегенде оң кол көткөрүп койсо эмне болот эле анча. Баягы азырда ушундай адамдар арабызда адамдар бар. Мешитке кел десе, мен өзүм барам деп атайын жылда өткөргөндөр бар. Сиз дават кылып койгонуңуз үчүн келбей коет атайлапчы. Жүрөм, бир жашка барып калдык, мешитке барайлы десе, азыр барсам паланчанын айтканы үчүн барып алам деп туруп, мен өзүм бир күн барам дейт, ошол бойдон бара албайт алчы. Өмүр бою көйт ошончу. Жаназасында ошо барып көрүп калабыз. Анткени ушундай адамдар бар экен дебеңиздер, бар ушундайларчы. Азыр мен токтоп турам, бир күн барам. Принципти элге көрсөткүсү келет. Элди эч качан ыраазы кыла албайсың принципти көрсөтүпчү. Барго, хажыга барып келиң, умрага барып келиң десе, жок, умрага барып келгенден кийин ичпей калыш керек да. Сөгүнбөй калыш керек да. Умрага барып келгендерге хидаят документи бериле экен болду. Өмүр бою иштеке кыла албайт деп. Күнөө ал корголунбайт. Эгер өзүн сактаса дагы күнөө кыла алышы мүмкүн. А бирок ол жерде гаптын тагында гап бар дейт го, сөздүн астында сөз бар. Максат не болду? Мен умрага барып келгенден кийин
мен башка адам болуп көрүнөм силергечи деп өзүнүн принцибин далилдегиси келип атат туугандар. Мен ой келгенде мен онондолорго окшобойм, мен анда барынан мен короче баргандан кийин уже башкача красавчик жүрөм. Азыр башкача жүрөм. Тоже бул элге өзүн көрсөтүш болуп атат болчу. Бул өзүнчө бир көйгөй эсептелинет.